Салам Турат, кош келдиң чөйрөгө. Салам, Азамат. Рахмат, хош болдук. А, Мындай сунуш кылып атам сага. Бүгүнкү жолугушууда сүйлөшүүдө темаларды. Биринчиден сен мугалим катары баштагансың башында кыргыз тили мугалим, анан акыркы келечектен кийин уже чоң компанияларга кирип иштеп, а, курстарды жасап баштадың фаттер боюнча. Фаттер боюнча белгилүү мугалимдер белгилүү мугалимдин бири даже. Менин оюмча ошол алдыңкы жогорку мугалимдердин бири болдуң. Там атак даңк деген медаль берсе туура келмек болуш керек. Орто жолдон тексттерди жазып, жакшы аудитория чогулттуң, кажы кужуга да келип жакшы сүйлөшүп кеткенсиң. Ошо биринчи курстар жөнүндө сүйлөшөйүн дегем. Мен дагы IT демилге курсун жасап атам. Үчүнчү поток. Сеники бир 14-15 болуп кетти окшойт. Анан ал жөнүндө да суроо берсең болот. Ал жөнүндө да мен кенен айтып берем, балким кызыктуу болсо. Анан дагы темалардын бири чөйрөнүн тиркемеси боюнча сүйлөшөлү дегем. Ошо Кыргызстанда жүргөндө ошол фактордон жасап баштайлы дегенбиз. Анан орто жолдо мен даяр нерселерди жасап кеттим. Анан чөйрөнүн ошол тиркемеси кандай экен, кантип жакшыртса болот, дагы эмнелерди кылсак болот, чөйрөнү кантип дагы өнүктүрсөк болот жөнүндө сүйлөшсөк болот бир аз. Анан куттуктайм. Бир жактан көрүп кеттим орто жолдон, жумушка кириптирсиң. Дубай деди окшойт. Дубай деп көрдүм окшойт. Ал жөнүндө да кыскача айтып кетсең болот. Э, Международный эл аралык компанияда иштеген кандай экен деп. Ушул үч теманын баштасак болот. Анан орто жолдон дагы кызыктуу темалар болсо сүйлөшсөк болот. Ошондуктан биринчи курс жөнүндө баштайлы. Рахмат. Жаңы группа кетти, э? 4 сентябрда ошо 16 группабыз ачылып атат. Анан чындап эле Flutter жаатында өзүбүздүн деле мындай ойго келбеген нерсе. Мен ошо Flutterди Кыргызстанда ушунчалык деңгээлде таанытабыз деп башында ойлогон деле эмесмин. Менин негизги максатым ошол оюмда бир жакшы приложение бар болчу. Бул Тилбил. Ошол Тилбилди мен өзүм жасап чыгып, ошол деги эле кыргыз тилинин мындай өнүгүүсүнө өзүмдүн эми салымымды кошсом, ушундай кошо алат болушум керек деген бир оюм бар эле. Аны IT окуп анан жасайм деп ойлогом. Анан ITни окусам мен HTML, CSS'ти окугандан кийин түшүндүм анын өзүм жасай албайт экенимди. Мага уже команда керек болчу. Мен жалгыз жасай албайт экениме көзүм жетти. Анткени эми мисалы студент болсом балким баарын өзүм үйрөнүп, анан только өзүм жасайм деп балким кичине убакыт бөлсөм болот эле. Бирок мен айтини өзүм 33 жашта баштаган үчүн бул мага убакыт жагынан жетиштүү эмес болчу. Ошон үчүн бизге команда керек болду. Анан команданы кандай кылып топтойбуз? Бул Тимур тажрыйбасынан пайдаландык. Ал көп жерде айтат эмеспи, баягы юртаны программисттерге акча берип жасатпай, лучше ошол адамдарды окутсак жакшыраак жасап чыкмак экенбиз депчи. Анан ошол тажрыйбаны пайдаланып, анан биздин тескерисинче анда баягы программист издегенден көрө еще Тимур мондогудай акча да жок болчу да, мен да акча берип жасатайын десем. Анан ошону менен Flutter'ды окутуп калдык. Мен өзүм да Flutter'ды окуп, берки Азамат Акматов байке менен анан ошентип баягы өзүбүздүн аракетти кылып отурганча эле уже курстун пайдубалы түптөлүп калды. Анан ар дайым сурагандар көп болуп калды. Анан азыр туруктуу түрдө эле 2 айда бир жаңы группа ачууга өттүк. Анан өзүбүз дагы уже IT компания катары катталып, уже заказдарды алып жасап баштап, мындай биз ойлогондон дагы көп нерселер болуп кетти да. Анан ушуну айткым келет да, мындай адам баягы кыялданганда ошо кыялын чектебеш керек экен да. Менин колуман келмек беле, анан мен жасай алмак белем деп ошо баягы биздин чектелген кыялыбыз менен болуп атканы ушунча да. Анан бирок азыр мындай IT дүйнөсүнө келечекке болгон мындай көз караш өзгөрүп, ачылып, азыр болсо мындай аябай кенен
немелерди коюп калдык да, кыялдарды, максаттарды. Баягы азыркы эң чоң мындай максаттарымдын бири Баткенде бир чоң офисибиз болот. Ал жерде программисттер иштейт. Анан мисалы коңшу мамлекеттерден жок дегенде 100-500 адам келип ал жерде иштейт деп мындай кыялданып атам да. Бирок ишенем бул бир күн келет ишке ашырабыз мунучу. Себеби Албетте. ар күнү ошонун аракетин көрүп атабыз. Мгм. Э, Курс боюнча ошол. Анан э, Курс экинчи кандай жүрүп атат негизи? Плюстары, минустары кээде көрүп калам, ошол бирөө жумуш тапты, жакшы отзывдарды жазып чыгып калат. Бирок аны менен бирге көрүнбөгөн дагы жактары бар да. Көп адамдар ооба. келет, көрөт, бияка бара турбайбы, кетейинчи деп кетет. Албетте биз Группада канча адамдан чогулуп атат? максималдуу түрдө баягы мындай азыр баягы Инстаграмда өтө рекламалар көп. Мындай 3 айда мыкты программист кылып салам, анан дүйнөлүк баягы топ 10 IT компанияга ишке орноштурам деген Мгм. сыяктуу э, максималдуу ушундай баягы адамдарды алдай турган сөздөрдү колдонбогонго аракет кылабыз. Эми албетте баягы айтиде жакшы айлык бар экенин, жакшы келечек бар экенин, туруктуулук бар экенин, эми биздин көз карашыбызда келечектин кесиби азырынча ошо айти болуп көрүнүп атат да, ушуларды айтып, баягы посттордо жазып, анан өзүбүз билген, өзүбүз кээде мисалы мендеги сыпат ушул да, тиги өзүм мындай бир нерсе окуп атканда аябай өзүмө жакса, анан сонун нерсе экен деп анан аны башкаларга жеткирүүгө аракет кылам да, сөзсүз аны кыргызча которушум керек да. Мгм. Анан пост жазып, же болбосо баягы өзүм окуп атканда, же өзүм изденип атканда, же курстарда бир кандайдыр бир ситуация болуп калганда, жагымдуу бир нерсе болуп калса, же тескерисинче мындай жагымсыз нерсе болуп калса, ошолордон кантип кутулабыз, же ошол жагымдуу нерсени дагы кантип көбөйтөбүз деген ойдо биз ошол нерселерди пост кылып жазганга аракет кылам да. Ошентип эле жазган посттор аркылуу аудитория чогулуп, анан курсту сурап калышат. Эч эч качан ошо таргет кетирбедик. Баягы Инстаграмга акча берип, реклама кылып, себеби андай кылсак деле себеби пайдасы жок экен. Анткени таргеттен келген адамдар ансы деле биздин курска жазылбайт экен да. Анткени тааныбайт бизди. Келет, көрөт, Мгм. курсуңар канча дейт, баасын айтсаң кымбат экен дейт, кетип калат. Ошол эле да. Негизи курстагы бул мындай азыр биз ачык түшүнүп калган нерсе, биз курсту бүткөн адамдарды негизинен 90% жумушка орноштура албайт экенбиз. Биз ошону түшүндүк уже. Анан муну түшүнгөндөн кийин албетте аны түшүнүп туруп эле биз жумушка орноштура албайт экенбиз деп таштап койбой, Мгм. буга чейин жумуш издеп, жумуш таап, мындай өзүнүн жолун таап калган кыздарыбыздан бир команда түздүк. Мгм. Анан курсту бүткөндөрдү дагы 2 ай, 3 ай немеге жумушка даярдай турган кылып бир команда түзүп койдук да. Мгм. Бүтсө байкап атам, ошо курстарыбызды бүткөндөрдүн көпчүлүгү жумуш табуудан кыйналып калып атат да. Анан кээ бирөөнүн баягы мотивациясы төгөнүп калып такыр эле Flutter таштап коюп атат же айтини таштап коюп атат. Мгм. Ошондойлор болбош үчүн биз бул жагына да өттүк да. Негизи ошол баягы курстардын минус жагы эми курсту бүткөн адамды эч ким ишке албайт экен. Ооба. Муну мындай жашырбай эле ачык эле айтыш керек экен да. Но Ооба. жакшылап аракет кылбаса, эми курсту бүтүп ишке киргендер болуп атат. Бирок азыр айтканымдай алар 10-15 эле процент да. Ооба, негизи курс бүткөндө жумушка кириш абдан оор. М, Муну биз кайра кайра көп жолу айтканбыз. Айтиге бир четинен кирген оңой, бирок ошол киргенден кийин ошол жакта калып өсүп кетиш оор да. ооба. Биринчи баягы аябай мотивация менен келесиң, ооба мен баарын талкалайм, баарын үйрөнөм, мен баарын жазып баштадым деп, анан 1-2 ай, 3 ай өткөндөн кийин баягы шайың кетип, жүдөп, анан курс бүткөндөн кийин баягы табада калганыңды сезип, анан көңүлүң калат да.
Анан ошол себептен дагы мен айтиде эмилгени баштаганда, платный курс баштаганда биринчи ушинтип ойлогом да. Эгерде адам кандайдыр бир максаты болсо, мисалы жумуш табам, же болбосо курс окуп бүтөм өз алдымча, же болбосо проект жазайын десе, анда келгиле мен силерге как коуч катары зум кылып, силердин сурооңорго жооп берип, айтып берем ар кандай темаларды депчи. Биринчи ай ошентип чогултуп, биринчи 3 айда жазында өтүп көрдүм. Аны Телеграмдан өттүм. Механикасынчы Телеграмдан жана кичинекей группаларды ачып алып, ошол жака чогултуп, Zoom'дан анан Zoom'дардын записьтерин YouTube'га ыргытып, көп адам чогулду ар кайсы мамлекеттен. Кээ бирлери долбоорлорду ачып, ийгиликтүү бүтүштү, кээ бирлери жаңы нерселерди алып, мотивацияны алып, анан кайра кетишти. Жакшы болду да ошол группачы. Анан ойлодум, дагы анда ошол эле теманы soft skill'дер деп туруп жайга койдум. Жайында айтидемилге жай деп туруп soft skill'дерди кошуп, анан бирок аларды WhatsApp'ка чыгардым да. WhatsApp'тан иштетип көрөйүн кандай болот экен деп. Анан ошо биринчи курсту бүткөндөрдү айттым, давайте силерге жумуш тапкан оор, бирок силер могул курсту сатып көрсөңөр болот. Мен менен кошо сатышып, анан акча тапсаңар болот дедим, бирок саткан оор болду аларга. Сатуу аябай оор экен чындап эле. Башкалар үчүн да. Мен үчүн бир аз оңоюраак, анткени мен көп жылдан бери фрилансер болуп иштеп, анан проекттер жасап жүргөндө мага саткан оңой да. Мен мисалы басым уча турат деп сатып берем. Бир курс аябай арзан койдум. Айына $100 деп. 3 ай окуйсуң, $300 төлөйсүң, в принципе, көп эмес. Арзан болсун, кыргызстандыктар үчүн жеткиликтүү болсун деп. Анан баягы конкурстарды да жарыялап, спонсор таап берип, бекер окуттум, бирок бекер окугандар, спонсор болуп окугандар вообще окуган жок. Алар баары кетип калат да. Акча төлөп окугандар окуп атышты да. Мен акчам төлөп атам, күнүгө катышышым керек деп окуп атышты. Бирок ошол жайкы курсунда дагы бир аз активдүүлөр бар. Сен айтып аткан 15% деген, бирок көп эле баягы пассивдүү болуп калды. Анан ошо азыр 3-чү поток кылып атам, күз депчи. Анан форматын толук өзгөрттүм. Soft skill деп кылган жокмун. Hard skill'дерди кылдым. Бирок hard skill дегенде, мисалы фронтенд десе, там HTML, CSS 3 ай өтпөй, HTML, CSS деген эмне кичине жазып берип, анан калганын кызыксаңар, бул жактан көрсөңөр болот, курстарды өз алдынча. Бэкенд деген эмне кантип иштейт, негизи дагы SMM деген эмне, жумушту кантип издесе болот, кантип финансы менен иштесең болот, кантип акча тапсаң болот, кантип идеяларың менен иштесең болот, кантип тил үйрөнсөң болот. Ошондой бир программа түздүм 3 айга, күнүгө бир темадан. Жумасына 2 жолу практика. Практика дегенде да аябай кызыктуу болот мунусунда. Практика дегенде ошо байкадым да, сен бирөөгө теманы берип түшүндүрүп берсең, ал өз алдынча дальше окубайт, иштебейт, анткени анын убактысы жок, там Инстаграмга залипать этип калат же башка иштерди кылат. Анан мен мындай формат ойлоп чыктым да. Экинчи күнү, 4-чү күнү бир убакытта Zoom'ду күйгүзөбүз 2 саатка, 1,5-2 саатка, баары ошол Zoom'да отуруп иштейт. Эч ким сүйлөбөйт, жөн эле отуруп иштейт. Жана офисте отуруп иштегендей да, или там библиотекага келип иштегендей, же класска келип иштегендей. Өз алдынча келип иштейсиң. То есть сенин жуманда 2 жолу бир убакытың бар, отуруп ошол өткөн темаларды өз алдынча иштейсиң, башкалар мынтип карап турат, видеосун күйгүзүп. Көрөбүз кандай болду экен. Анан 6-чы күнү бир Zoom болот, жаңы тема сүйлөшөбүз, 7-чи күнү кино көрөбүз. Типа team building да, отуруп алып англисче кинолорду оригиналда, тоже баягы айтиге жакын, там социальный сеть, же болбосо там фаундерлер жөнүндө, стартаперлер жөнүндө, предпринимательдер жөнүндө отуруп там сүйлөшөбүз да, ошол ар кандай экен кино деп, кандай мотивация алып барып продукт жасайсың же эмне депчи. Анан бунусунда тоже мындай кыйнамай жок да, типа сен продуктуңду айтышың керек, идеяңды айтышың керек, анткени адам айтиге жаңы келгенде, если түшүнбөсө эмне экенин, ага оор экен да. Мен мындай продуктум бар дегенге, ошондуктан ойлоп атам, 3 ай жөн эле мындай чоң айти жөнүндө айтып берип, анан адам кызыкса, сен Flutterга кызыктыңбы, дальше окугуң келип атабы, мына акча тапкың келип атабы, мына акчаңды чогулт, барып могул Турат мырзанын, агайдын курсуна барып оку. Жумуш табасың. Бирок ага чейин сен soft skill'ди ушунча прокачка кылышың керек, ушунча даяр болушуң керек да, ошону окуп бүтүп, жумушка кирип кеткиң келет. Ушундай форматта анан механикасы толук чөйрөдө.
WhatsApp группада жок, Telegram группа жок, баары чөйрөгө катталыш керек. Ошол курска катталып аткандагы курс өзү чөйрөдө, аны көрүш үчүн дагы чөйрөгө катталыш керек. Ар бирөөнүн өзүнүн профилдери бар. Чөйрөнүн ичине бүт толтурат. Курстун ичиндечи, мисалы, сенин максаттарың кандай, жумуш издеп атасыңбы, проект жазып атасың, бүт күнүгө чөйрөгө жазып туруш керек да, дейли катарычы. Мен муну жазып атам, тигини жазып атам. Чтобы жумушчу, инвестор или жумуш алып атканда ошол адамды басканда сразу бүт көрүнсүн да, историясычы, эмне кылды, каяка бартат, кандай мотивациясы бар. Жумушка кирип атканда тоже адамдын хард скилл эмес, адам адекваттуулугун карайт да. Сен бирдеке кызыгасыңбы, чуркайсыңбы, үйрөнөсүңбү, если ошонун профилине алсаң, сразу көрөсүң да эмне экенин, жана ошого жараша жумушка алсаң болот. Ушундай механиканы сунуштап жатам, бирок албетте промо кылганга көп убакыт болгон жок. Приложениеде өзүн жазып атыпчы. Ошондуктан көп киши деле катышпайт деп ойлойм. Бирок баягы механикасын текшерип көрөм да, канчалык иштейт депчи. Если иштеп кетсе, как раз сен айтып аткан немени, рекламаны берип туруп, кышкыга или кийинки жазгыга вообще айтиге тиешеси жок, бирок кыргызча сүйлөгөн калың калкка келгиле, силерге айти жөнүндө айтып беребиз кыргызча, үйрөнөсүзөр, немелерин билесиздер, ким каяка барат. Анын уже ичине киргенден кийин, чөйрөгө киргенден кийин тандап алсаң. Сен дизайнер болосуң, бар дизайн жакка бар, программист болосуң, программист жакка бар. Ошолордун баарын акырындап алгандан кийин, чөйрө көбөйгөндөн кийин анан дальше уже там проекттер кетет, продукттар кетет. Деген идея менен баштап атам. Кандай дейсиң? Аябай сонун. Бул боюнча баягы мурда да бир аз сүйлөшпөдүк беле, анан мен дагы сен жарыялагандан кийин ссылка менен кирип, баягы немелер менен ошо полный 3 айлык программа менен таанышып чыктым. Аябай жакшы экен. Ошо мындай башкача эле мындай нолдон баштап айти эмне экенин түшүнүп чыкса болчудай. Көбүрөөк жайылышыбыз керек деп ойлойм. Анан биздин азыр ошо бүтүп уже жумуш издеп бош жүргөн кесиптештерибиз көп. Ошолорго мен ойлоп атам, ушул суббота күнү балким сени да чакырсак болот. Чөйрөнүн эптери чыкканда аябай сүйүндүм. Биринчи баягы немеге App Store'го чыкты, анан дароо эле ал жактан да карап аттым эле, анан андан кийин эле Androidке чыгып калды. Сразу ойлодум, уже баягы айтып аткандай даяр болду окшойт деп. Сразу Android'да колдонуп көрдүм. Бир аз баягы 3 секундалык, 4 секундалык кечикүүлөр менен келип атат запростор. Анан азыр адамдар ушунчалык мындай тезге көнүп алыптыр. Биздин дагы тил бил приложениянын бекенди баягы Firebase эле да. Анан ал жакта деле интернеттен келген үчүн кээ бир адамдардын интернетине байланыштуу, мисалы бир аз аудиолор, сүрөттөр бир 3 секунда кечигүү менен келет да. Мындай загрузка болуп, анан эми биздин катачылык ал жерде ошол сен сүрөтүң келе атат дегенге мындай эскертүү берген эмеспиз. Просто мындай тупо эле экран туруп калса, анан сразу эле жазып башташты, приложениялар иштебейт экен депчи. Анан чөйрөгө дагы ошол сыяктуу пикирлер айтылып калышы мүмкүн. Бир аз запростор кечигүү менен келип атат. Но мен ойлоп атам, ошону дароо эле уже тапшырмасын берип, биринчи скачать этип алып туруп, баягы немеден баштап, сайн аптан баштап, полный скриншот кылып алып, мобильный кандай болуп атат, анан ошону менен эле карап туруп жасап баштай берет окшойбуз. Себеби биздин кесиптештерибизде убакыт бар, күч бар. Азыр мындай урунарга тоо таппай турушат да, ким менен мушташсам деп. Толтура кодду берип коюш керек, жаза бергиле, пожалуйста деп. Бирок чөйрөнү чыгарып кетишсе, аябай жакшы мындай идеально иштетип койсок, бул аябай чоң неме болот деп ишенем. Тажрыйба, анан Кудай буюрса, балким сендей бир күчтүү адис менен партнер болуп калуу да мүмкүнчүлүктөр бар да.
ооба ошол тиркеменин үстүндө иштеп аттык. Негизи чөйрөнүн ичиндеги механикасы жөнүндө да иштеп аттык. Чөйрө иштеп атканда уже 1-2 жыл болуп калды, бирок биз аягына чейин өзүбүздү таппай жүргөнбүз. Чөйрө десе каяк бул, Telegram группабы же WhatsApp группабы же Instagramбы депчи. Ооба башында Telegramга көчүп кеткенбиз. Telegramдан көп чоң группа бар болчу, анан дагы кичинекей группа бар болчу, жабык группалар бар болчу. Бирок азыр тиркеме чыккандан баштап ошол чоң группаны жаптык эле, заморозка кылып койдук. Ал жака эч ким жаза албайт. Анан баарын чөйрөгө чакырып атабыз. Анан ошол чөйрөгө чакырганда дагы мурда сайт мурда эле бар болчу, платформа, бирок көп адамдар платформага барчу эмес да. Эмне тиркемеңер жокпу деп көнүп калган сыяктуучу. Анан мына тиркемени чыгардык. Чыгарар замат көп адамдар катталып баштады. Все-таки баягы user experience оңоюраак окшойт тиркеме менен иштеген. Анан тиркемени жазып атканда дагы биз аны нолдон баштап жасаган жокпуз. Көп даяр инструменттер колдондук. Анткени нолдон баштап жасаган аябай кымбат. Сен ошо айтып кеткен юртаны эстеп кеттим, Тимурдукун. Анан ага көп разработчиктердин убактысы керек, көп инвестициялар керек. Чөйрөдө андай акчалар жок. Анан бирок анын үстүнө дагы мен ойлойм, ошол стартап жасап атканда, стартап биз бюджет деген китеп бар го, ошондой жол менен кетиш керек да. Биринчи чыгарып көрүп, анан адамдар чакырып, адамдар колдонобу, ошо идея вообще керекпи? Анткени кээ бирлерди чакырсаң айтат да, типа бизге эмне кереги бар, кандай пайдасы бар депчи. Бизде мисалы WhatsApp бар, бизде Telegram бар, бизде Facebook бар, анан Instagram бар, дагы тиркеме көчүрөбүзбү? Кереги жок деп ушинтет да. Анан биз аларды баягы немелерди айтып, кандай бир жоопторду айтып түшүндүрөсүң да, жок, бизге керек. Анткени бүт тиркемелер бул биздики эмес, бул башка мамлекеттики, американецтердики, кытайлардыкы. Бирок биздин өзүбүздүн платформабыз керек. Жалаң кыргызстандыктар, кыргызча сүйлөп аткандар, балким жаратмандар, программисттер, ошондой бир платформа керек. Анткени Кыргызстандын баягы мамлекет катары жашоосу азыр абдан оор. Экономикалык жагынан дагы, анан коопсуздук жагынан дагы өзүбүз көргөндөйчү. Анан бизди бирибизди түшүнбөй, анан мисалы боттор да бар, анан ошонун баары кошулганда адамдар баягы фокус менен бир ишке жакшы иштей албай калат. Ошондуктан биз айтабыз, жок, бизге өзүбүзгө керек. Ошондуктан биз өзүбүздүн ушундай чөйрөбүздү колдонуп, түзүп, ошол жактан аракет кылып көрүш керек деп түшүндүрүп баштайсың. Кээ бирлер ишенип, ооба макул, киребиз деп кирип колдонуп баштайт. Анан эми киргенден кийин баягы катталып койгон бир иш, анан кирип иштеп колдонуп турган такыр башка да. Биз сүйлөшүп аткан нерселер чындап эле ошол жактан болобу? Мисалы экөөбүз деле кээде чөйрөдөн сүйлөшөбүз, кээде кайра Telegramдан сүйлөшүп кетебиз, кээде WhatsApp'тан сүйлөшүп кетебиз. Анан ошо өзүбүздү да текшерип көрүшүбүз керек да, канчалык ошол чөйрөнүн ичинен гана сүйлөшөбүз. Канчалык ошол чөйрөнүн ичинен долбоорлорду алып бара алабыз, тапшырмалар ошонун ичинде болобу, сүйлөшүүлөр ошонун ичинде болобу, адамдарды табасыңбы депчи. Бирок азыртан баштап көрүнө баштады. Сен өзүңө команда чогултуп баштаганда, өзүңө тилектеш адамдарды издеп баштаганда, вот биринчи инициациясы кылганда чөйрөгө кирген оңоюраак. Анткени адам катталгандан кийин анын профилине басып таба аласың да ким экенин, таанышыш үчүнчү, жок дегенде. Ал эми Telegram группаларда бассаң, неме никнеймдери билбейсиң ким экенинчи. WhatsApp'та такыр никнейм да жок, жөн эле номер да билбейсиң. Сен анын телефонуна жазып сүйлөшүң керек. Сен кимсиң, таанышып алалы, атыңды жазып кой, там контакт эсимди жазып алайын деп. Ошол убакыт азыр үнөмдөлдү. Мен үчүн точно ошондой болду. Азыр немеде Берлинде IT курултай өткөн атат. Берлиндеги Европадагы программисттер чогулуп атат Берлинде. Анонсу дагы уже чыкты, чөйрөдөн да чыгат. Ошолор чөйрөнүн ичинде чогулуп атышат. И алардын Telegram группасы бар. Ачсаң, көп адамдар бирдеке кылып атышат, бирок тааныбайсың да, ким эмне кылып атканын. Анан кийин алар акырындап чөйрөгө группага кирип баштайды. Анан кирсең, кызыктуу адамдар, бул Ригада жашайт экен, мындай жумушта иштейт экен, бул вообще мындай программист экен, биякта иштейт экен, кыргызстандыктарчы көрүп алып, сонун экен, муну менен таанышыш керек экен, тиги деп бүт группада тизме бар да. Ким уюштуруучу, ким командада бар, ким жөн эле катышуучу депчи. Ошол нерсе чечилди, эң негизгиси. Эми азыр механикасын өткөндө чөйрө кеңеште жолугуп сүйлөштүк,
кантип дальше иштеш керек. Ошондо механикасы мындай болуп сөйлөшүп атат. Катталасың бир, ошондо сенде база бар, IT база, кайсы мамлекетте жашайт, эмнени күтүп атат, эмнени кылыш керек тапсаң болот. Экинчи, ошол кирген адамдарды текшерген механикасы, мисалы ар бир ушундай жолугушууларда сен тапшырма берсең болот. Чөйрөгө же болбосо командага мисалы азайтсак болот да. Мисалы биздин командага кошулгуң келсе, мондай тапшырмаларды аткарышың керек. Мисалы курсту таратуу боюнча иштейм десең, анда сен биздин курстар жөнүндө айтып бер деп туруп биз ошол чөйрө жөнүндө курска кошуп коебуз. Ушул записти чыгарып, бизди уккан адамдар бизге кошулгусу келсе, мондай иштерди жасаш керек деп чыгарып коебуз. Анан ошондо алар эгерде жасаса, анда жасагандын жыйынтыгын чөйрө келет, айтат: мен ушул жолугушууну уктум, мына курстар бар экен, мен ошону тараттым могул группаларга. Анан ошондо сен талантың көрүп, жакшы экен, анда мен буну өзүмдүн командама кошуп алайын деп туруп, чөйрөнүн жабык командасына кошосуң. Анан уже ал жабык команданын ичинде өзүн дальше көрсөтүп кете берет. Баягы талантынчы, организатордук талантын, дизайнерлик, программисттик талантын. Анан бир убакыттан кийин айтасың: о, сен чындап эле күчтүү адам экенсиң. Анда сен да идея сунуштап көр. Сенде кандай идея бар? Эмне кылгың келип атат? Биз чөйрө катары сага жардам беребиз. Анан кайра ушундай запись кетет, ал өзүн тааныштырат, айтып берет: мен ушундай деп туруп, анан чөйрөгө жаңы долбоор, и кайра жаңыдан кетти да. Анан баягы сен айтасың: окей, мисалы сени угуп аткандар айтат: чындап эле Баткенде чоң неме ачыш керек, иш ачыш керек, мен сага инвестор болуп берем деп калышы мүмкүн да арабыздачы. Анткени биз ошол инвесторлордун, бизнесмендердин клубунда ачкантабыз. Ушинтип ар кандай темаларды ачып кирип, анан ошого жараша бөлөбүз да. Сен кайсы долбоорго катышкың келсе ошого кетесиң депчи. Вот, раз көп жолу сүйлөштүк, балким чындап эле 6-күнү бир убакта силерге барып экранды көрсөтүп айтып берем. Анда жумуш боюнча куттуктайм. Эмне жумуш? Кантип таптың, кантип кирдиң, эмне кылып атасың? Рахмат. Негизи мен өзүм жумуш издебей эле болчумун. Чындап эле жумуш издейин деген мындай оюм деле жок эле. Анан бирок LinkedIndен жазып калды бир адам. Анан чындап алар мындай, негизи IT компаниялар ошол мындай кадрды аябай жакшы анализдейт да. Мага ушул жагат. Анан булар биринчи кат жазганда ошол: Турат мырза, саламатсызбы? Биз сиздин кылып аткан иштериңизден кабардарбыз. Ошондой жалгыз өзүңүз чыгып, бир компания түзүп, ошончо адамды башкарып иш алып барып атканыңыз мындай бизди кубандырат. Анан биздин компанияга бир тим лид керек болуп жатат деген кат болчу да. Анан мен аябай мындай бир чети сүйүндүм, бир чети корктум да. Мен тим лид боло аламбы деп. Себеби мен мындай тим лид катары тажрыйбам жок да. Анан тем более мисалы сеньор разработчик эмесмин. Мен билишимче сеньорлор да тим лидтер деп. Анан мындай аягы да кызык болчу да. Эгер ушул тема сени кызыктырса, анда бизге байланышка чык десе, кайра туруп ойлоп кеттим да. Типа булар баягы сетевиктер эле окшойт депчи. Алар баягы ушундай кооз сүйлөйт го. Сен миллионер болбокуң келеби, бизге кошул дегендей эле сезилди да мага. Анан айттым: албетте кызык, бирок мен өзүмдү анчалык деңгээлде көрбөй элемин, мен сеньор эмесмин десем, ооба, эгер кызык болгон болсо анда дальше улантсак болобу деди. Анан хорошо, анан оюңарды айтып көргүлөчү десе, мага айтып атпайбы, биз ошо эл аралык IT компаниябыз. Анан ошол азыр дүйнөнүн 7 өлкөсүндө өзүбүздүн офистер бар. Анан Кыргызстанда дагы ошо буюрса бир офис ачалы деген оюбуз бар. Анан ал жактагы ошо команданын башында сизди көргүбүз келет деп, ошондо мындайын ар жагын ачып атпайбы.
Анан сүйүндүм буга деле, анан иштешүүгө макул болдум. Азыркы учурда негизи ал турецкий компания, негизи международный болуп Түркиядан чыгып, анан дүйнөгө жайылып баратыптыр. Азыр Европа жактарга, ошол Азиядан Кыргызстанга, Казакстанга өздөрүнүн ишкердүүлүгүн жайылтууга аракет жасап жатышат. Бул компания негизинен Google Диск сыяктуу бир мындай неме да, кандай десем, негизи сервер, анан ошол эле учурда баягы файлдарды жана мындай жоготуп алуу коркунучуна каршы мындай кошумча дагы копияларды жасап бере ала турган мындай немелери бар да, мүмкүнчүлүктөрү. Мисалы, кандай десем, сиз сиз бүгүн бир файл менен иштеп атасыз, анан аны каждый сейв кылганда ар бир сейвди өзүнчө бир копия кылып сактап кете берет да. Ушул сыяктуу Narbulut деген турецкий компания мындай, буга чейин мындай сервисти көргөн эмесмин. Анан мени кызыктырганы ошол биринчиден сервиси болду, анан экинчиден ошол бир эми Түркия сыяктуу мындай чакан эле биз сыяктуу эле бир мамлекеттен бир компания чыгып, кантип эл аралык болуп чоңоюп баратат, ошону команданын ичинен көргүм келди. Анан аларга да ушул нерсени ачык билдирдим. Мени ошол эгер мындай иштин жүрүү процесстеринде ачык мындай неме болсо, анда мен иштешем сиздер менен деп макулдашып, анан ошол компанияда иштеп калдым. Негизинен ошол. Анан баягы менин жеке өзүмдө принцип бар, неме деп, иш издеген эмес, иш сени издей турган айтыс бол деп. Анан ушул нерсеге да аябай ишенем да, мындай бир иштин майын чыгарып жакшы кыла берсең, анан иш мындай каяктан экенин билбейсиң да, өзү эле ушинтип келип кала берет да. Анан бул компаниядан дагы өздөрү байланышка чыгып, жумушка чакырганы, анан баягы айтып жүргөн сөздөрүмө дагы бир далил болгондой болду. Аябай сүйүндүм. Аябай сүйүндүм, чындап. Анан азыркы учурда компанияда PHP'де жазып атам негизи коддорду. Анан бирок дагы көбүрөөк ошол менеджерлик жагында да, ошол Narбулутту жайылтуу, таанытуу жагында дагы ошол эки неме бар менде. Партнердук эмес, как жумушчу катары айлык алып иштейсизби? Партнерлук. Мен алар менен ошол партнерлукка келишим кылдым бир канча процентке. Жакшы. Ооба, туура айтасың. Жумуш издеп, анан бир нерсени үйрөнсөң болот, бирок ал күйүп кетүүгө алып барат да. Сен кечке эле жумуш издейм деп изденип жүрүп, ошон үчүн айтини окуп атсаң, анда оор болот да. Ооба, албетте эң башында айтиде жакшы төлөйт, үйдө отуруп иштейсиң, офиске отуруп иштейсиң деген ойду эстеп туруп баштаса болот. Анан уже менин оюмча баягы жаап коюш керек теманычы. Анан окуй бериш керек, иштей бериш керек, окуй бериш керек, иштей бериш керек. Бир күнү жумуш өзү эле таап келет. Мен Кыргызстанда, Бишкекте жүргөндө акыркы жылдары вообще жумуш издебей калгам. Ар бирөө келип эле, биз ушундай стартап жасап атабыз, монча акча төлөйбүз, кел иштеп кой деп койгон. Анан тандап каласың да, так, буга барсам силер кандай обед бересиңерби, обедиңер бекерби, ушинтип сүйлөп каласың да, аягындачы. Жумушуңарда фрукты барбы, эмне депчи. Анан IT компаниялар ошондойлор менен адамдар чакырат да. Биз тигиндей беребиз, муну кылабыз, самокат бар, анан мындай кылабыз деп аябай көп нерселер сунушташат. Ошол деңгээлге жетесиң эгерде сен кечке иштесең. Бирок иштеп атканда ошол нерсе өзүңө жагыш керек да. Сен айтишник болгон жагыш керек, дизайнер болгон жагыш керек, менеджер болгон жагыш керек. Ошондуктан башында өзүңдү изилдеп, кимсиң, каяка бартасың, эмне кылган атасың, анан баштасаң кызыгып, анан ошондо көпкө чейин кетесиң. Токтобойчу.
мен канча уже 15, 16, 17 жыл иштеп атам, уже көп болду, бирок до сих пор эле баягы бир нерсени көрсөм кызыгып карап, ой тигини кылыш керек, мындай кылыш керек, кипиш, такыр убакыт жок да. Көп долбоорлор ачып аласың, анан күнүгө иштеп баштайсың, анан баягы календарың толуп калат, анан бир күнү чарчап баштап анан дагы башкалардыкын сурап көрөйүнчү, башкалар эмне кылып атат деп. Ошондой башкалар эмне кылат деп неметип баштайсың, кызыгып баштайсың. Сонун куттуктайм. Чоң иш Рахмат. башталыптыр буюрса. Нарбулуттун сайтында карадым. Сайты жакшы экен, темасы да жакшы экен. Ооба. Өнүгө берсин. Рахмат. Жакшы сүйлөштүк окшойт, э? Жакшы 3 теманы ачып Ооба. алдык. Дагы кандай темаларыбыз бар бизде? Үчүнчү тема ошол жумуш болчу. Ооба, жумуш болчу. Ам, Э, Рахмат. Негизи ошол сен менен сүйлөшкөндө аябай мага да жакшы. Себеп дегенде чындап эле баягындай эми адам болгондон кийин сөзсүз мындай чарчайт да. Анан ошо чарчап калган кезде айрыкча ошо Германиядагы программисттер менен сүйлөшкөндө бул аябай чоң мотивация. Айзат эже менен сүйлөшүп калабыз. Сен менен сүйлөшкөндө анан ушул чөйрө өткөндө дагы бир сүйлөшүп, биз мындай жакшы от алып, анан кайра эле баягы кичине мындай неме болуп калды. Но чындап бул чөйрө баарыбыздыкы. Анан бизге ушундай чөйрө чынында керек. Анан мен бул чөйрөгө дагы абдан кызыктармын да, негизи сөзсүз ошол баягы эпти азыр эле өзүң айткандайчы, эми чөйрөнү баягы мындай дейт го тиги кел кыргыздар өзүбүздүн көйнөктү чыгаралы деп Кытайдан материал алып келет дегендейчи. Кел кыргыздар өзүбүздүн эпти жасайлы деп кайра аны орустарга жасап. Ошондой кылбайбы? Менимче ошол эпти iOS-ко деле Android-ке деле өзүбүз Flutter'да жасасак болот менимче. Азыр бул жерде угуп отурган биздин кесиптештер дагы колдоп атканын байкап атам, сөзсүз. Дагы мындай тездетсек болчу да, анткени азыр чындап команда чоңойду, адамдар бизде көп. Мен ойлойм мындай бөлүп кетип эле заматты бүтүрүп койсок болуш керек. Болгону бир үстүнөн кичине иштеп коюшубуз керек. Көңүл буруп, тапшырмаларды берип, фичаларды бөлүп берип койсок эле иш жүрө берет. Негизинен ошол баягы биз курс аркылуу чындап мындай өтө чоң бир күчтү топтой алдык. Азыр колубузда мындай болуп көрбөгөндөй чоң күч бар. Бул дагы да чоңоет. Себеби баягы жакшы бир иштерди кылганда байкадым да, жакшылык иштер баягы жаздын күнкү карга окшоп эле мындай тоголоткон сайын чоңоюп, бири бирин жабыштырып чоңоюп кете берет экен да. Белгилүү бир учурдан кийин мындай өзүң деле түшүнбөй калат экенсиң кантип чоңоюп атканын. Курстарды бүтүргөн кесиптештерибиз ар кайсы мамлекеттерде уже иштеп, тажрыйба топтоп, алар дагы мындай неме болуп калды. Ошолордун күчү менен алардын үйрөнгөн нерселери, мисалы сонунда, мисалы биз бир учурда просто эле өзүбүз эми өзүбүз жуниорбуз да, кичине эле бир нерсе билебиз. Ошону эле окутуп баштаганбыз да. Анан эле бир күнү карасак эле анан уже жумушка кирип алган биздин балдар кайра кайрылып келип, агай негизи силер баягы жакшы окутуп аткан экенсиңер, бирок биз жумушка киргенден кийин могул нерсе да маанилүү экен, ушуну да үйрөтүш керек экен деп өздөрүнүн оюн айтат. Анан ошону чындап эле кошсоң, анан анын результатын көрөсүң да, чын эле депчи. Анан дагы бирөө келет, бир нерсени айтат, ошентип эле баягы команда өзү менен өзү чоңоюп кетип атат. Анан ошол эле Нарбулуттан дагы мындай аябай чоң тажрыйбаларды алып атам. Мындай бир IT компания. Биз мындай чындап өзүбүз сууга күйүп, музга тоңуп, мындай өзүбүздүн эле күч менен кылып баратканбыз да, жөн эле мындай тупа кара күч мененчи. Анан мындайда бир жакшы жери бар. Иш сеники, канча күйүп атсаң деле мындай
эч кимге капа болбойсуң, таарынбайсың, ишти алып кете бересиң. Анан эми минус жагы аябай кыйналасың да. Аябай жаның кыйналат, бирок алып кете бересиң. Плюс жагы ошого сеники ал, ишенесиң, бир күн болоруна ишенесиң. Эми ар түрдүү адамдарды көрдүк. Кээде барып мындай жакшы эксперт деп барып сүйлөшүп, анан оюн укпайынчы деп барсаң, серьезно эле сеники болбойт дейт. Анан чыгып туруп, сен мени каяктан билмеген элең дейсиң. Сен мени билбейсиң. Туура мындай бизнесте мындай подход жүрбөшү мүмкүн. Бирок баардык бизнес окшош эмес, адамдар окшош эмес. Ар бир адам уникалдуу. Анан бирок мындай көрүп атабыз, адамдар болбойт деген жерден ушунча команданы топтой алдык. Чындап эле мындай Кыргызстанда ошол биз менен бирге Flutter курс ачкандардан азыр Мегаком менен эле биз калдык, башка эч ким калган жок. Сен жакшы айттың, ал болбойт деген нерсечи. Мен азыр дагы мисалы мага бирөө келип, мен там курс ачкантам же болбосо сайт жазуучу студия ачкантам же болбосо дагы бир нерсе ачкантам деп айтса, анан анын ошол сурап аткан адам деңгээлин карап туруп, ал вообще эч нерсеси жок экенин көрүп туруп айтасың да, болбойт андай депчи. Айткың келет болбойт депчи. Чындап эле сен ага жетиш үчүн дагы жылдар керек. Сен азыр ушул жакта токтоп, башка жумушуңду кыла бер, баары анан орто жолдон күйөөсүң, ыйлайсың, толтура нерселер болот деп айткың келет. Анан бирок өзүң да истейсиң да. Мен илгери Бишкекте жүргөндө GDG деген бар болчу. Google Developers Group'тун бир ивент өтчү да. Азыр деле өтүп атат окшойт. Ошол жакта жүргөндө биз Палмада жүргөнбүз. Анан Калыс Осмоновдор менен бирге. Анан менде сонун идея бар болчу. Келгиле Кыргызстандын IT жөнүндөгү бир журнал чыгарабыз. Постоянно ошо IT чөйрөсү жөнүндөчү. Анда орусча сүйлөгөн чөйрө болчу. Кандай фирмалар бар, ким эмне кылып атат, ошолор жөнүндө жазып турабыз. Журналисттер жазып аткандай жазабыз деп, типа чоң нерсе жазып аткандай жазабыз деп идеям бар болчу. Анан ошол Палмадан сүйлөшүп отуруп, типа атын кандай коелу деп, анан атын ошол Калыс эл эмне дейт деп койгула деген. Анан бирок эл эмне дейт деп жазбай, LMN дейт деп жазган да, типа кыскача айтишчи депчи. Анан ошондой хорошо жазайлы деп жазап баштаганбыз. Акырындап журналисттер чакырып, Азиза деген журналист бар болчу, ошону дагы кошуп, азыр экономисттин эмеси редактор болуп жүрөт. Анан ошол GDGде сунуштап атпайбы, Азиз Солтобаев деген бар. Ошондо KG Labs деп тоже стартаперлер чогултуп жүргөн. Светофордун директору. Айтып атам, ушундай менде сонун идея бар. Ушундай бир журнал чыгарым келип атат. Кандай дейсиң десе, азыр айтып болбойт андай деген. Кантип болбосун, жок болот деп болбой тырышып атып ошону жазап, кийин Азиз өзү биздин командага кошулуп, типа аябай сонун идея экен, коштойм деп, ал аябай мындай өнүгүп, көптөгөндөр эме интервью берип, интервью алып, ушундай бир чоң журналга айланып барткан. Анан мени Германиядан чакырып калды, кетип калдым, ошондон токтоп калып эле. Анан мен Азиз ага сатылган болчумун. Жакшы, ошондуктан азыр мынтип айтам да. Бирөө менен сураса айтам, жо жаза дейм. Сен жаса, ана жасаганда көрөсүң дейм да, типа ал либо иштейт, либо иштебейт, бирок сен тажрыйба аласың, кантип өткөнүңдү депчи. Анан ошол өткөндөн кийин анан уже көрөсүң да, көрсө ушундай болот турбайбы деп каталарыңды эстеп, анан кайра жакшыраак жазап баштайсың, анан ошо менен айтишник болосуң да. Если жок, бул болбойт экен деп жазабай койсо, анда жок болуп калат экен. Бул бир. Экинчиси, сен жакшы нерсени айттың. Биздин ушул азыркы жолугушуулар, мисалы азыр экөөбүздүн жолугушуубуз, дагы башка чөйрөчүлөр менен жолугушуулар болот. Ушундай типа интервью, подкаст жолугушуудан айырмаланып, мындай сунушта биз жөн эле сүйлөшүп кетип калбай, ой сен жакшы, мен жакшы, иштерибиз жакшы деп кетип калбай, мунун артында кандайдыр бир кийинки кадам туруш керек деп ойлойм да. Анан сенин командаң IT ошол чөйрөнүн немесин жасап баштаса, Flutter клиентин жасап баштаса, анда биз чөйрөнүн ичине ошол жана айтып аткан курска дагы бир ушундай тапшырма кошуп койсок болот. Биз анда чөйрөнү нолдон баштап жасап чыгалы. Жаңы логотип, жаңы веб-сайт,
жаңы приложение, жаңы бэкэнд бүт барып нолдон баштап, чтобы бүт код биздики болсун. Жаңы серверлер, балким облако болот, балким докер болот, же кибернес болот, айырмасы жок. Программисттер чечет анын баарын. Бирок ошого биз команда чогултабыз. Азыртадан баштап биз ошол жака мисалы ошол тапшырмаларга жазып коебуз. Эгерде сен дизайнер болсоң, бэкенд программист болсоң, DevOps болсоң, айырмасы жок. Бизге жаз или ошол тапшырманы аткар. Чөйрө кошулуп айт, мен дагы катышам, мени командаңарга алгыла, мен мондай талантым бар, мен жардам бере алам. Суу алып келип берип турам, чай алып келип берип турам, айырмасы жок. Главное, неме баягы адамдар адекваттуу болсун, тапшырманы аткарсын, өзүнүн жасаган иштерин жиберсин, кантип жардам бере турганын айтканын жиберсин. Анан ошого жараша биз карап, тамдап, бизге керектүүлөрүн тамдап туруп, анан чөйрөдөн Java группа ачып туруп, ошол жака баарын кошобуз. Кошуп туруп, анан кайра эле Телеграмдан кете албайсың дечи, балким Телеграмдан дагы Java группа ачып туруп, ошол жака кошобуз, анан ошол жактан чистый софт продукт жазган командалар окшоп жолугуп, бэклогду толтуруп, agile кылып, спринтти стартовать этип, менеджерлерди коюп, скрамдарды коюп туруп, анан жасап баштайбыз. Канча ай, жылдын ичинде жазылат билбейм, бирок баштасак, как минимум бизде ушундай чоң команда болот. Ошол команда жасап баштайт. Бунун баары чөйрөнүн ичинде болот. Чөйрөнүн ичине катталып, чөйрө жөнүндө деген курс бар. Ошого кирип, ошол неменин подкасттын аты болот, там турат Алыбаев мырза менен чөйрөнү жаңы жасап атабыз деген тема сыяктуу. Ичинде тапшырмасы болот. Ошол тапшырманы аткарып, ошол тапшырманы аткарып атканда чөйрөнүн артынан биз көрөбүз да ким тапшырманы аткарып. Ушундай жакшы сунуш менен, жакшы маанай менен ырас аякта эткенбиз. Рахмат. Чындап эле ушундай баягы сүйлөшүүлөрдүн арты экинчи кадамы болбосо көбүнчө ушундай жолугушуулар калып кетет. То есть аябай сонун нерселерди айтасың, аябай сонун нерселер чыгат, анан ошону менен калып калат да. Анда ошондой кылабы, мунун экинчи кадамы ошол болсун. Биз негизи мобайл жагын App Store менен берки Play Market'тикин биз алалы. Биздин командада кыздар балдарыбыз кошулсун, ошону жасап берели. Чындап эле эгер баардыгы баштан нолдон өзүбүз чыкпай турган болсок, аябай сүйүнмөк, сонун болот. Рахмат, бүгүнкү жолугушууга чакырганыңа абдан кубанычтамын. Çok рахмат. Да, ушу менен аяктадык. Биздин курстарга жазылгыла, үйрөтөбүз айтини. Калганым болсо чөйрөдөн саламатта калыңыздар.